ишти бүтүргөндөн кийин, иш аягына жеткенден кийин ушинтип айлыкты чозуп, мына эми 2 ай бүтүп атат, 2 айдан бери айлык жок. Айлыкты качан бересиңер десең, онуга чейин беребиз. Ага чейин эмне кылабыз десек, иштесеңер иштегиле, иштебесеңер кете бергиле деп атат. Мындай сварка, гипсокартон, краска, кафель, сафель, дагы неме? Обой, шпаклевка, отделка, бүт отделка иштери да. Ички жасалгасын бүт кылгансыздар. О, бүт бирден 3-чү этажга чейин. Азыр кебегендер ham бар, үйгө акчасын ала албай кеткендер ham бар. Шунча эл көп. Азыр биз азыркы иштеп аткан жерибизди айтсам, силерди дейт, айлыгыңарды берип расчет кылам деди дагы. Вообще кыргыздарды айтам дагы, өзбек тажиктерди алып келип салып коймун силерди оруңарга деп шундай деди. Ким айтты аны? Малик айтты өзү. Ким ал Малик? Жанагы сүйлөп кеткенбиз. Ошол ошондой деп сүйлөдү бизге. Мен өзүм эме кылып көрдүм да менчи. Айлык качан болот десем, сентябрдын 10-уга деди, 10-уга чейин эч ким чыдабайт да. Мисалы, баардыгыбыздын ата-энебиз, бала чакабыз бар үйдө мисалы. Олорго да пул салыш керек да. Энди айлыкты убагында берсе, ишем убагында кетет да. Чозбосочу. Мисалы, азыр 2 айдан бери чозуп атат, азыр эч ким иштегиси келбейт да, желание жок да азыр. Каяктан келип, качадан бери иштеп атасыздар? Мен 2 айдан бери иштеп атам. Баткенден келдим. Кадам жайдан. 3-4 айдан бери иштейм бул жерде. Айлыкты мына задержками кылып берет да, эч кайсы жерде 10 күндөн ашырып эме кылып бербейт да. Бул жакта 20 күн, 30 күн задержка болот. Москвада деле мындай иштесең 10 күн болот да задержка. Сиздер демек бийлик органдарына, бийлик жетекчилерине, балким бийлик өкүлдөрүнө кайрылган жоксуздарбы бул иш боюнча? Жок. Кайрылганбыз. Компаниянын өзүнө эле кайрылып атасыздар. Ооба, компаниянын өзүнө эле кайрылабыз. Демек сиздер талашсыңар компания мененби же бийлик менен да буга чейин Жок. Өкүлдөрү менен биз тиешебиз жок да. Булар бийликтен алыш керек, олар бизге бериш керек. Бийлик менен тиешебиз жок. Биз бийлик менен сүйлөшкөнбүз жок. Ой, фирма менен сүйлөшкөнбүз. Фирма бийликтен алат, бийлик фирма бизге берет. Фирма бийлик өткөзөлүп атат да айткандачы. Ал өзүнүн проблемасы. Өтө объем иштерде эле иштеген, объем иштер чала калдырып иштеп кетишкен да. Ошолор чалаласын кылып атабыз. Бирөөлөр касайын биз жаап жүрөбүз да айтканда. Ална билбей объем иштер салып таштаган, алар касайын биз кылып жүрөбүз да. Алар акчасын алып кеткен уже. Түшүнүктүү. Азыр бул видео чыккандан кийин соц тармакта айтат болуш мүмкүн, эмнеге бузуку болуп атасыңар, эмнеге жакшы ишти көрө албай атасыңар деген сөздөр айтылышы мүмкүн. Биз ушу алдын ала сиздерге айтып коелу, бул жерде жумушчулар өзүбүздүн айлыгыбызды ала албай атабыз, убагында бербей жатат, кечигип жатат деген маселесин көтөрүп жатат. Бул ушунун ичинде суп подрядчы болгон компания менен болгон булардын талашы экен. Маселе булар бизге жарандар кайрылды, алардын кайрылуусун чыгарып, биздин акчабызды эртерээк алалы, кечигип кеткенден айлабыз кетип анан ушинтип кайрылып жатабыз деп атышат. Мен бул фирмада өзүндө январдан бери иштейм. Январдын айлыгын бул февралдын 11-inde берген. Алган айлыктарды февралдыгында кечиктирди, башкасында уже ошондон февралдан баштап уже кечиктирип келатат. Негизичи. Анан уже акыркы 2 айлыкты уже бере элек да. Балдардыкыны мен өзүм айылга кетип калгам. Айылга кетип калганым үчүн эми 20 күн болду иштеп атканыма. Ошо 20 күндөгү айлыгымды сурап мен бала чакама бир кийим кече кылып эмет продуктты алып берейин десем, ошол бербей ататтар да, мындайча айтканда. Ошого азыр балдар баары ошол акчаны алабыз деп турушаттар. Болгону берсин бизге, эрте сентябрга чейин, окуу ачылганга чейин берсин, биз бир ишибизди бүтүрүп алалы дейшип. Негизи кандай сүйлөшүлгөн башында? Силер саатына иштемексиздер? Биз саатына объемго эмес, биз объемго иштеген эмеспиз. Только саатына иштейбиз. Майда чүйдө иштери калган. Ошолорду тапшырса уже акчаны беребиз деп атат. Биз уже аларды тапшырганча биздин уже бала чакабыз күтүп турбайт да, мектепке ошол атам акча салса барам же алса андай деп күтүп турбайт. Алар барышып окууну улантыш керек. Жакшы ниетинен келген да бага. İşte olaydı. Çet memlekette işte öyle özü Kırgızistan'da hem жақсы oldu da mesela Moskva'nın akçasını özüden tapsa oldu. Ben mantıklı yok. Sen adam mesela bulup atkanda ben kır Moskva'ya var işte yaxşı deb o'ylab atganda shu tilmay qolsa
Ошо Эксан кылабыз, ачып кетсин. Эксан кылайлы. Жок, биздин фирмага сотка ашса биздин фирманын иши анда дагы узайт да. Силер ишиндиги ашат. Узарат анда дагычы. Бизге акча төлөнбөйт. Садака. Эмне сот болуп атабыз силерде? Вдруг мынау видео чыкса, может чыгыш сот болсо. Бул видео чыкса неге сот болмок эле кызыксыз го. Байке коркутуп атат. Жок, коркуш эмес. Мен түшүнбөй жок, эмне сот болот бuyakta? Улар сот көрөсүңөрбү же элеманды? Жок, мисалы биздин фирманын үстүнөн сот иши ачылса, анда иши узайт андачы. Биз сотто прокурордо эмеспиз. Биз бияктуу калабыз, чыгарабыз. Болду. Биз сот прокурор эмеспиз. Жок, балдар азыр мынтип атпайсыңар силер 2 айдан бери айлык ала элекпиз деп жок. Айлыгыңардын канча пайызын ким ала элек мындай? Мен 35 миң алдым, калганы турат ошондой. 2 айлыгымдан 35 миң алдым, калганы турат. Калган суммасы канча? Калган суммасы 1.20 калды, 1.20 миңдей калды да. Ар биринин где-то 70-80-100 миңден ашык акчалар бар. 150 миң, 200 миң айлык алек адамдар бар. Бул жерде күнү түнү суткалап иштегендер бар азыр. Короче, 30-уна эгемендүүлүккө бүтүш керек деп полный суткалап иштешип атат балдар азыр. Тилекке каршы айлык жок. Качан болот деп конкретно числоон сурасаңыз, числоон айтпайт. Болуп калат, анан тиги бул кол койсо, андай мындай. Просто балдар уже күтөп чарчады да, аргасыздан ушу балдар чыгып атат азыр. Эмнерде? Бул жерде иш берүүчү айтып атпайбы биз 95% койгонбуз, 5% бар аванстарын алып. Биринчиден бул иш берүүчү эмес, бул просто балдарды үстүнөн мындай типа бригадир. Иш берүүчүлөр өз офисте отурушат азыр. Бир конкретно бир числону айтып элек. 5 миң, 10 миң, 3 миң деп аванс берип алдап келишет да. Просто балдарды кармаш үчүн 2 миң, 3 миңден аванс берет. Аванс менен уже балдар көпчүлүк кишилер биз го жаштар, эмнерде чоң аксакалдар бар эле. Азыр жок болуп атат, балдардын окуш кийим кылабыз. Тиги бу деп канча жалдырашты, акчалары жок, айылга кетишти көпчүлүгү. Алардын баары менен договор кылган болсо, июлдун айлыгын августтун 10-нан 15-не чейин беришибиз керек болчу. Ал эми 2 айдан бери деп аткан августтуку уже сентябрдын 10-нан 15-не чейин беребиз да биз по идее. Система боюнча булар баары макул болуп келишкен ушуга. Анан июлдуку созулуп кетти. Бул жакта жумуштун бир аз кечиккендигине байланыштуу бул жактан акча күтүлүп атат. Бул жактан биз айттык, жана да бар шефтер сүйлөшүп келди. Понедельниктен аберлери кол коюла турган болду. Биз айтып атабыз, понедельник экиси болот. Биз 10-на чейин берилат, 10-на чейин күткүлө. Июлдан ала албай калган көпчүлүгүнүкү 60% алып бүткөн июлдан. Минимум 45 миңден аванс алышкан. Кээ бир 5-6 бар арасында 3 миң, 5 миң сомгон аванс алып, айлыкты толук алам деп күтүп аткандар. Калган остальные алды. 45-50 миң, кээ бирлер 60 миңге чейин аванс алган бул жакта. 150 кишинин канча пайызы ушу авансын алып, мындай жарымына чейин алып бүтүп койду көбүнө чейин. Бүт баары. Демек азыр силер 10 күн ичинде бересиңер, толук баарын күн бересиз деп атасыздар. Беребиз деп атабыз. Бул жакта мисалы эмнеге нааразы болуп атышат булар журналисттерди чакырып? Эмнеге нааразы болуп аткандыгы ошол жанагынын июлдүн күн кечигип кеткендигинен. Июлдүн айлыгы кечигип кетти. Иштин бүтпөй калганынан кармал болду акча же эмнеден? Иштин бүтпөй калганынан кармал бар. Кесек баранын арасындачы. Иштеп атканда. Биз виноват эмеспиз да майда балдар. Барысын десек. Сиз бир жерде бүтүргөн эмес. Мисалы, бир киши бир жерде бүтүргөн эмес. Ал сизде аны көрсөтпөйсүз. Мисалы, менин кесегим бар. Мен бир жерде бүтүрткөн эмесмин. Ал жерден кесегибиз бар. Ушундай да. Баарыбыздын тиешебиз бар бул нерсегечи. Бир эле баарыбыздын тиешебиз бар бул нерсе үчүн. Негизи биз бул жерге келгенибизге 1 жыл болду. 1 жылда дайым ашып кетсе 17-18-не барып акчалар берилип аткан. Өткөн ай калмаса турган митинг алганбыз, өткөн чечим булар саатына иштешеби же бир ишти бүтүрүп иштешеби? Саатына иштейт. Ишти бүтпөй алганбызды отпойсуңар мына, кайсы ишти бүтпөй? Бул жактагы биз абер менен иштейбиз. Биз бул жерде мисалы могу жерде бүтүрүк деп биз фирмага биз субподрядбыз да. Муну иштерди бүтүрүк деп туруп алардан акча алабыз. Анан кийин буларга айлык беребиз. Булар сааты менен иштесе, ал иш бүтпөй алганда тиешеси жок да бул жумуштар. Тиешеси жок, бирок биздин колубузда иштеп аткан болуп атпайбы буларчы. Ошон үчүн бир аз кечигип калып атат бул маселе. Кыскасын бир толуктап бир так айтып коесузбу? Ушулардын 150 адамдын аянасын толугу менен качан берип бүтөсүздөр? Биз айттык максимум 10-на деп. Биз запас менен айтып атабыз.
Abette girip şefter menен biz süйлöштүk. Şefter menен süйлөшкөндө айтты, понедельник авиалеріңерге кол коюлат dedi. Понедельник авиалерге кол коюлса, уже вторник, среда, может пятницага чейин акча которушат буларчы. А biz запас менен онуну айттык 10 күнгө депчи. Может бир нерсе болот дагы кийинки понедельник, вторникке жылып кетет деп. Шептер деген ким? Елена Павлова. Биздин шеф. Биздин жетекчиси. Компаниянын жетекчиси.